Өмүрбек Текебаев сот залынан бошотулду. Бүгүн 29 августта Бишкектеги 1-Май райондук сотунда мурунку депутат Өмүрбек Текебаев менен мурунку элчи, министрдин мурунку орун басары Дүшөн Чотоновдун баш коргоо чарасы тандалды. Жыйынтыгында сот Текебаев менен Чотоновду үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алды. Алар сот залынан бошотулду. Соттун имаратынан сыртка чыккан Өмүрбек Текебаев саясий мотив менен камалгандар, ошол эле Садыр Жапаров жалган жала менен камалып жаткандардын иши кайра каралып чыгышы керек деп эсептейбиз, деди. Ал сапары партиянын кеңсесине болгон турганын айтып, соттун имаратында чогулган тарапташтарын ошол жакка чакырды. 21 августта жогорку сотто мурунку депутат Өмүрбек Текебаевге карата козголгон кылмыш иштеги жаңы ачылган жагдайлар боюнча сот отуруму өткөн. Сот Текебаев менен Чотоновдун ишин кайрадан 1-Май райондук сотуна жөнөтүү чечимин кабыл алган болчу. Жогорку соттун токтому менен Текебаев менен Чотоновго карата чыгарылган 1-Май райондук сотунун 2017 жылдын 16 августундагы, Бишкек шаардык сотунун 2017 жылдын 2 октябрындагы, Жогорку соттун 2017 жылдын 21 ноябрындагы жана 2019 жылдын 3 майындагы өкүмдөрү жокко чыгарылды. Жактоочулар Жогорку соттун Өмүрбек Текебаев менен мурунку министр Дүшөн Чотоновдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра 1-Май райондук сотуна жөнөтүүнү сурашкан. Маалымат булагы Баракелде, Чекиткейжи.